9 bölüm. Элиша пайгамбар уулдарынын бирин чакырып, ага мындай деди: "Белиңди бууп, колуңа зайтун майы куюлган мынабул идишти алып, Гилаттын Рамотуна бар. Ал жерге барарың менен Нимшинин уулу, Жошапаттын уулу Жейуну издеп таап, аны өз бир туугандарынын арасынан бөлүп чыгып, ички бөлмөгө киргиз. Анан зайтун майы куюлган идишти алып, анын башына куюп, мындай де: Теңир мындай дейт: Мен сени Исраилга падыша кылып майлап жатам. Анан эшикти ачып, качып кет. Күтпө." Ошентип Жашулан пайгамбардын кызматчысы Гилаттын Рамотуна жол тартты. Улан ал жерге келсе, аскер башчылар отурушуптур. Ал аларга: "Аскер башчы, сага айта турган сөзүм бар" деди. Ошондо Жею: "Кимибизге?" деп сурады. Ал: "Сага, аскер башчы" деди. Ал туруп үйгө кирди. Улан анын башына зайтун майын куюп, мындай деди: "Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: Мен сени Теңирдин эли Исраилга падыша кылып майлап жатам. Сен мырзаң Ахаптын тукумун кырып жок кыласың. Изебел колдуу болуп өлгөн менин кулдарымдын, пайгамбарлардын каны үчүн, Теңирдин баардык кулдарынын каны үчүн мен ошентип өч алам. Ошентип Ахаптын бүт тукуму кырылат. Ахаптын эркек аттууларынын баарын, камактагыларын да, Исраилда калгандарын да жок кылам. Ахаптын тукумун Небат уулу Жаробам менен Акия уулу Баашанын тукумундай кылам. Изебелди болсо Израиль талаасында иттер жейт. Аны эч ким көргө койбойт." Анан ал эшикти ачып, качып кетти. Жею өз мырзасынын кулдары отурган жерге чыкканда, андан: "Баары жайындабы? Сага бул келесо эмнеге келди?" деп сурашты. Ал аларга: "Бул кишини да, анын эмне деп айтканын да силер билесиңер" деп жооп берди. Алар: "Бул калп, айт бизге" деп айтышты. Ал мындай деди: "Ал мага муну айтты: Теңир мындай дейт: Мен сени Исраилга падыша кылып майлап жатам." Ошондо алар шашылыш түрдө кийимдерин чечип, анын астына тепкичке төшөй салып, "Жею падыша болду" деп сурнай тартышты. Нимши уулу Жошапат уулу Жею Жорамга каршы көтөрүлдү. Жорам болсо бүт ысрайылдыктар менен бирге Гилаттын Рамотун Сирия падышасы Хазаэлден коргоп турду. Падыша Жорам Сирия падышасы Хазаэл менен согушуп жатканда, сириялыктардан алган жараатын айыктыруу үчүн Израилге кайтып келген эле. Жею ага: "Эгер силер макул болсоңор, анда ушул кабарды Израилге жеткирем" деп, шаардан эч ким чыкпасын деди. Анан Жею аттанып, ооруп жаткан Жорамды көргөнү Израилге жөнөп кетти. Ал жерге Жүйүт падышасы Ахазай да Жорамды көргөнү келген эле. Израилдеги мунаранын үстүндө турган сакчы Жеюнун келе жаткан көп аскерин көрүп: "Мен көп аскерди көрүп жатам" деди. Жорам: "Атчан аскер жөнөт." Ал алардын астынан тосуп чыгып: "Тынчтык менен келе жатасыңарбы" деп сурасын деди. Ошондо атчан аскер анын алдынан чыгып мындай деди: "Падыша мындай дейт: Тынчтык менен келе жатасыңарбы?" Жею ага: "Тынчтыкты эмне кыласың? Менин аркамдан бастыр" деди. Сакчы мындай деп кабарлады: "Жиберилген киши аларга жетти, бирок кайра кайта элек." Анан ал башка атчан аскерди жөнөттү. Ал аларга барып мындай деди: "Падыша мындай дейт: Тынчтык менен келе жатасыңарбы?" Жею ага: "Тынчтыкты эмне кыласың? Менин аркамдан бастыр" деди. Сакчы кайрадан: "Жиберилген киши аларга жетти, бирок кайра кайта элек." Жүрүшүнө караганда ал Нимшинин уулу Жею окшойт. Себеби ал катуу чаап келе жатат деп билдирди. Ошондо Жорам арабаны чеккиле деди. Анын майдан арабасын чегишти. Ошондо Исраил падышасы Жорам жана Жүйүт падышасы Ахазай өздөрүнүн майдан арабалары менен жөнөштү. Алар Жеюнун алдынан чыгып, ага Израилдик Наботтун талаасында жолугушту. Жеюну көргөндө Жорам: "Жею, тынчтык менен келе жатасыңбы?" деп сурады. Ал ага: "Сенин энең Изебел бутка табынып, көп сыйкырчылык кылып жатса, кайдагы тынчтыкты айтасың" деди. Ошондо Жорам бурулуп качып жөнөдү. Анан Ахазайга: "Ахазай, чыккынчылык" деди. Жею болсо жаасын колуна алып тартып жиберди. Жебе Жорамдын эки далысынын ортосуна кадалды. Жебе анын жүрөгүн тешип өттү. Ал өзүнүн майдан арабасына жыгылып жан берди. Анан Жею өз төрөсү Бидекарга мындай деди: "Муну Израилдик Наботтун талаасына алып барып ташта. Экөөбүз мунун атасы Ахаптын артынан келе жатканыбызда Теңирдин буга каршы кандай пайгамбарчылык айттырганы эсиңдеби? Теңир мындай деген: Мен кече Наботтун жана анын уулдарынын канын көрдүм. Ошол талаада сенден сөзсүз өч алам. Андыктан Теңирдин сөзү боюнча аны талаага алып барып ташта." Жүйүт падышасы Ахазай муну көргөндө бактын ичиндеги үйгө кеткен жол менен качып жөнөдү. Жею анын артынан түшүп, муну да өзүнүн майдан арабасында өлтүргүлө деди. Бул Иблеемдин жанындагы Гур дөңсөөсүндө болду. Ал Мегидого качып барып, ошол жерде өлдү. Кулдары аны Иерусалимге алып барып, Дөөттүн шаарындагы ата-бабалары жаткан мүрзөгө коюшту. Ахап уулу Жорамдын падышачылыгынын 11-жылында Ахазай Жүйүткө падыша болгон.
Джейю Израилге келди. Изабель муну укканда бетине эндик сыйпап, чачы башын жасап терезеден карап турду. Джейю дарбазадан киргенде Изабель өз падышасын өлтүргөн Зимри тынчтык менен келдиңби деди. Джейю терезени карап, "Ким мени менен? Ким?" деди. 2-3 Эбнух терезеден баш багып аны карады. Ал Изабелди терезеден ыргытып жибергиле деди. Алар аны ыргытып жиберишти. Анын каны дубалга, аттарга чачырады. Аны тепсеп салышты. Джейю келип ичип жеп, анан бул каргыш тийгенди таап келип, "Көргө койгула, ал падышанын кызы эмеспи" деди. Аны көргө койгону барышса, анын баш сөөгүнөн, буттарынан, колунун манжаларынан башка эч нерсе калбаптыр. Кайра келишип ага билдиришти. Ошондо ал мындай деди: "Теңирдин өз кулу, тиш билик Ильяс аркылуу айткан сөзү ушундай болчу. Изабелдин денесин Израиль талаасында иттер жейт. Израиль талаасында Изабелдин өлүгү кык сыяктуу болот. Ошондо бул Изабель деп эч ким айтпайт." 6-бөлүм. Кудайдын ысымына жана окутуусуна карата жаман сөз айтылбашы үчүн кул сыяктуу моюнтурук астында жүргөндөрдүн бардыгы өз кожоюндарын урматталууга татыктуу деп эсептешсин. Кожоюндары Исага ишенгендер болсо, кулдары аларды бир туугандар деп тоотпой коюшпасын. Тескерисинче, аларга тырышчаактык менен кызмат кылышсын. Анткени жакшылык кылып жаткан кожоюндар Теңирдин сүйүктүүлөрү. Ушуну айтып үйрөт. Ким башка нерсени окутса жана туура сөздөрдү, биздин Теңирибиз Иса Машаяктын сөздөрүн сактабаса, такыбаалык жөнүндөгү окутууну жолдобосо, анда ал текебер, эч нерсе билбейт, ал талашып тартышуу, курулай айтышуу оорусуна чалдыккан. Бул нерселерден көрө албастык, чыр-чатактар, жамандоолор, жөнү жок шектенүүлөр, курулай талаш тартыштар келип чыгат. Мындай талаш тартыштар акылынан айныган, чындыктан алыстап кеткен, такыбаалыкты байлыкка жетүүнүн жолу деп ойлогон адамдардын ортосунда болот. Ошондойлордон алыс бол. Такыбаа болуу жана ыраазы болуу улуу байлык. Себеби биз бул дүйнөгө эч нерсе алып келген жокпуз, эч нерсе алып кетпестигибиз да белгилүү. Кийгенге кийимибиз, ичкенге тамагыбыз болсо, ошого ыраазы бололу. Ал эми баюуну каалагандар азгырылып торго түшүшөт. Кырсыкка жана өлүмгө дуушар кыла турган көптөгөн акылсыз, зыяндуу кумарларга батышат. Анткени бүт жамандыктын тамыры акча жандуулук. Акчага кызыгып, кээ бирөөлөр ишенимден четтеп, өздөрүн өздөрү көптөгөн азап кайгыга салышты. Ал эми сен, Кудайдын адамы, ушунун бардыгынан кач. Тескерисинче, ишенимиңди, сүйүүңдү өстүрүүгө, адилет, такыба, чыдамкай, момун болууга умтул. Ишеним үчүн болгон жакшы күрөштө тырышчаактык менен күрөш. Түбөлүк өмүрдү бек тут, анткени сен ошого чакырылгансың жана көп күбөлөрдүн алдында жакшы ырастоону ачык күбөлөндүргөнсүң. Бардыгына өмүр берүүчү Кудайдын алдында жана Понтий Пилаттын алдында жакшы растоону ачык күбөлөндүргөн Машаяк Исанын алдында мен сага буйрук кыламын. Осуятты Теңирибиз Иса Машаяк келгенге чейин туура так аткар. Бул нерсени мактоого татыктуу, бирден бир кубаттуу падышалардын падышасы, эгедерлердин эгедери өзү белгилеп койгон убакта ишке ашырат. Ал бирден бир өлбөс, адам жетпей турган жарыкта жашаган Кудай. Аны эч бир адам көргөн эмес, көрө да албайт. Түбөлүк урматсый жана бийлик ага таандык. Амин. Бул дүйнөдөгү байларга мындай деп насаат айт. Алар өздөрү жөнүндө жогору ойлошпосун жана өздөрүнүн ишенүүгө болбой турган байлыгына таянышпасын. Тескерисинче, биздин жыргалчылыгыбыз үчүн бардыгын мол берүүчү тирүү Кудайга таянышсын. Алар жакшылык кылышсын, жакшы иштерге байышсын, берешен болуп, башкалар менен бөлүшө билишсин. Ошондо алар түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн, өздөрүнө келечек үчүн жакшы негиз боло турган генч жыйнаган болушат. Тиметей, өзүңө ишенип тапшырылганды сакта. Пайдасы жок куру сөздөрдөн жана жалган илимдин талаш тартыштарынан кач. Кээ бирөөлөр ошол илимге берилип, ишенимден четтеп кетишти. Кудай сага ырайымын төгө берсин. Амин. Ошуя 1-бөлүм. Жүйүт падышалары Узиянын, Жотамдын, Ахаздын, Хискиянын тушунда жана Исраил падышасы Жааштын уулу Жоробамдын тушунда Беринин уулу Ошуяга айтылган Теңирдин сөзү. Теңирдин Ошуяга сүйлөгөн сөзүнүн башы. Теңир Ошуяга: "Бар, өзүңө бузулган аялды жана бузуктуктун балдарын ал. Анткени бул жер Теңирден баш тартып аябай бузуктук кылып жатат" деди. Ошондо Ошуя барып, Диблайымдын кызы Гомерди алды, анын боюна бүтүп, ага уул төрөп берди.
Анан Теңир ага мындай деди: ага Израиль деген ат кой. Анткени бир аз убакыт өткөндөн кийин Израилдин каны үчүн Жею тукумун жазалайм. Ошентип мен Исраиль падышачылыгын жок кылам. Ошол күнү мындай болот: мен Израиль өрөөнүндө Исраилдин жаасын сындырам. Гомердин дагы боюна бүтүп кыз төрөдү. Ошондо Теңир Ошуяга мындай деди: ага Лорухам деген ат кой. Анткени мен мындан ары Исраиль тукумуна ырайым кылбайм, аны кечирбейм. Жүйүт тукумуна болсо ырайым кылам. Аларды өздөрүнүн Кудай Теңири аркылуу куткарам. Мен аларды жаа менен, кылыч менен, согуш менен, аттар менен, атчан аскерлер менен куткарбайм. Лорухамды эмчектен чыгаргандан кийин анын боюна бүтүп уул төрөдү. Ошондо Теңир мындай деди: ага Ло-Ами деген ат кой. Анткени силер менин элим эмессиңер, мен да силердин кудайыңар болбойм. Бирок Исраиль уулдарынын саны деңиз кумундай өлчөңгүс, саналгыс болот. Силер менин элим эмессиңер деген жерде аларга силер тирүү Кудайдын уулдарысыңар дешет. Ошондо Жүйүт уулдары менен Исраиль уулдары чогулуп өздөрүнө бир башчы коюшат. Өздөрү куулуп барган жерден чыгышат. Анткени Израилдин күнү улуу болот. Мени сенин колдоруң жаратты, мени сенин колдоруң жасады. Мага акыл бер, ошондо мен сенин осуяттарыңды үйрөнөм. Сенден корккондор сенин сөзүңө ишенгенимди көрүп кубанышат. Теңир, сенин өкүмдөрүң адилет экенин, сен мени адилеттик менен жазалаганыңды билем. Сенин ырайымың өз кулуңа айткан сөзүң боюнча менин соорончум болсо экен. Мага сенин боорукердигиң келсе экен, ошондо мен жашайм. Анткени сенин мыйзамың менин сооронучум. Текеберлер уятка калышсын. Анткени алар мени айыпсыз кыйнап жатышат. Мен болсо сенин буйруктарың жөнүндө ойлонуп жатам. Сенден корккондор, сенин аяндарыңды билгендер мага кайрылышсын. Уятка калбашым үчүн жүрөгүм сенин буйруктарың менен таза болсун. Сенин куткарууңду күтө берип, жаным алсырап баратат. Бирок сенин сөзүңө ишенем. Сенин сөзүңдүн аткарылышын күтө берип, карегим соолуду. Мен сенден мени качан сооротосуң деп сурайм. Мен түтөгөн чанаштай болуп калдым. Бирок сенин буйруктарыңды унуткан жокмун. Кулуң дагы канча күн күтсүн? Мени куугунтуктагандарды качан жазалайсың? Сенин мыйзамыңа каршы текеберлер мага ор казышты. Сенин мыйзамдарыңдын баары чындык. Мени адилетсиз куугунтуктап жатышат. Мага жардам бер. Алар мени аз жерден жер үстүнөн жок кылып кое жаздашты. Бирок мен сенин буйруктарыңды таштаган жокмун. Мени өзүңдүн ырайымың менен тирилт. Ошондо мен сенин оозуңан чыккан аяндарды сактайм. Теңирим, сенин сөзүң асманда түбөлүк орногон. Сенин чындыгың тукумдан тукумга уланат. Сен жерди негиздедиң, ошондуктан ал турат. Бардыгы ушул убакка чейин сенин мыйзамдарың боюнча турат. Анткени баары сага кызмат кылат. Сенин мыйзамың мага сооронуч болбогондо, мен кайгы тартып жүрүп өлүп калмакмын. Сенин буйруктарыңды түбөлүккө унутпайм. Анткени сен ошолор аркылуу менин өмүрүмдү сактап калдың. Мен сеникимин, мени куткар. Анткени мен сенин буйруктарыңды издеп таптым. Ыймансыздар мени өлтүрүш үчүн аңдып жүрүшөт. Мен болсо сенин аяндарыңа батып бара жатам. Мен ар кандай жеткилеңдиктин жеткен чегин көрдүм. Бирок сенин мыйзамың чексиз терең экен.